Оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин кичи мекенинде өзгөчө күн. Айыл тургундарынын кубанычына өлкөнүн белгилүү адамдары, спорт ишмерлери да ортоктош болушту. Ата энем жашап өткөн алтын жер, керек болсо артык көрүм жанымдан. Даңазалуу спортчу туулуп өскөн Кемин районуна караштуу Бейшеке айылында мындай спорт зал болгон эмес. Келечек ээлери эми машыгууга шашылабыз деп турат. Каныбек атабыз ушакка Бейшеке айылына чоң спорт зал ачканына рахмат. Көп биякта спорт зал мурун жок болчу. Азыр салынды, баскетбол ойносо болот. Футбольный полосу бар, жакшы. Мен чоңойгондо спортсмен болгум келет. Каныбек атамдай болгум келет. Спортсмен болуш үчүн азырдан башташ керек. Чоңойгондо Кыргызстандын желегин көтөрүм келет. Каныбек Осмоналиев ысымын спорт залга ыйгарган айыл элине ыраазы. Жаштарды сергек жашоого, өлкөгө талыкпай кызмат кылууга үндөп келаткан спортчулардын жол баштоочусу элеттен эми алдыңкы жаштар чыгат деп үмүт кылат. Биздин учур мынакей баскетболдун жанагы шити жок, эчтекеси жок, жөн эле чоңойгонбуз. Бир кичинекей чоң, бир кичинекей топ, бир чоң кара топ менен. Амыр азыр жаштарга аябай чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Бул Каныбектин залы эмес, бул ошол жалпы биздин элдин Карабулак айыл өкмөтүнүн залы. Бул балдардын ошо келип ушул залда машыгып, анан кийин ошо ар кандай жанагындай мелдештерди өткөрүүсү бул биз үчүн аябай чоң майрам. Анан мен ушу айтып атам, ар бир жыл сайын бир чоң мелдештерди өткөрүп, ушу Кемин өрөөнү боюнча бардык жаштарды чакырып, жакшылап өткөргөнгө аракет жасайбыз. Курулушка дээрлик 25 миллион сомдой сарпталды. Аны толугу менен Арис уюму каржылаган. Спорт залда баскетбол, кичи футбол жана волейбол оюндарын ойноого шарт түзүлгөн. Келечекте спорттун башка түрлөрүнөн да машыгууларды уюштуруп, атайын шаймандарды алып келүү максат кылынууда. Спорт элди бириктирүүнүн, калк саламаттыгына кам көрүүнүн маанилүү багыты. Мындан улам массалык спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул зал көп функционалдуу экен, Кудай буйрса да улантып курабыз деп атышат. Ошондой ийгиликтерди каалап кетет элем. Анан ушул зарайда келечекте Каныбек агабызды туураган, аркасынан жол салган, сарызына сарысеп салып чоңойгон Кыргыздын чыган даңазалы уулу кыздары чыксын деп тилек кылабыз. Президент Садыр Жапаровдун эң биринчи указына ылайык жерлерде дене тарбиялык өнүктүрүү багытында мына ушуну менен канчанчы спорт сарайын ачып атабыз. Бул иш алга карай Кыргызстанды кадамдап жүрө бермекчи, улана бермекчи. Биз дагы мындай иш чараларды терең колдоп калабыз. Каныбек Осмоналиев Олимпиаданын алтын байгесин оңой менен алган жок. Тер төккөн машыгуулар, талыкпаган мээнет менен мекенди сүйүү анын ийгилигин арттырган. Ушундай эмгекчил, ушундай тырышчаак эле да, аябай намыскөй жигит эле. Сабактан дагы ушундай тырышчаак, жакшы окуган. Ал спорттун бардык түрүнө бул кызыктуу бардык түрүнө катышчы. Анан бирок ушунун ичинен тиги ушул штанга көтөрүү боюнча мындай шыктуулугун көргөзүп ошол жака ооп кетти. Болбосо күрөштөн ушундай университеттин биринчилигин алган. Учурда жаңы спорт залга машыктыруучуларды бекитүү маселеси каралууда. Мамлекет алардын эмгек акысы үчүн жыл сайын 700 000 сом бөлүп турары күтүлүп жатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.